Мына Болсынбек Сакен легендарный Бештабандын капитаны, жаш кулдардын майору Стакеев Болсынбек. Çarşıdan kolonun UFC'ye çıkırgan çakıl koştu. Jenim de kom. Sebebi bir tiyatroda çıkamız. Rahman Ağayeviz'in Beşlik Tiyatro'nun altında 5 Avaşka 5 Kepir degen buldular toğunan çıkan. Gülcana'nın kolundan. Kıstan tarqağında. Ben de Beşlik Jenim de kom. Kadırman geçik isterim ben. Buna жақшылыға kuşkan akıl salttırayım. Ağavuz 53'e çıkıp altına 53 yaş oyun ken тұрғандар. 53'e çıkarmıyor, kulakları muhbaya başlaydı ekan. Tınşaya başlaydı kesin degендей. Ağayım bu yıl getip göre görsem bulosун, bara çeçen bulosун degендей uақыт өтіп bir qancha mezgilder adamның turmuşuna көп оқытады ekan. Men şu Rahman Ağay 53, 60, 65 деген шоушының соның керемет майрандарды өткөргөн. Men birine kaçsam birine kaçışпай алгам. Бирок аябай капа болчу экен. Мен жакшы көрчү. Болсун качса болмок деп. Аябай капа болчу экен. Анан мен кийин кайра күнөөмдү жуучум. Бирок баары бир көз өтүп кеткенден кийин аябай өкүнөт экенсиң да. Ошондо убакыттын садага чаап эле келе берсем эмне болмок эле депчи. Аябай өкүнөт экенсиң. Анан мен да азыр ушу сапар кийин өкүнүп калбайын деп келип отурам тургандар. Sen ошондой экен. Тири үстү сыйлашыш керек экен. А көз өткөндөн алтын менен үстүнө төгүрсөң да эчтеке жарабайт экен тургандар. Анан эми алдыңыздарга чыктым. Негизи мен ушу Ирандан чыкканда сүрдөй берем. Тердей берем. Не көпчүлүк айта берет эми бул семиздиктен тердейсиң. Жок тургандар. Адам семиздиктен тердебейт. Адам уялганда тердейт экен. Онлайн баштардан көрүп атчу. Себеби неге? Себеби мен эле эмес, азыр бүт эле кыргыздын баласы уялчак болот. Себеби тарбиялагандар уялчак кылып тарбиялайт. Чүн конок тиги бу деле ушундай жашырып, жабынтып, бекитип атып, биздин балдардын баардыгы уялчакпыз. Ушунча азыркы жаштар ушунчалык уялчак, мен мындай айтайынчы, коомдук транспортторго маршруткага түшкүлө, азыркы жаштарыбыздын уялганын карагыла. Улуумдун өкүлдөрү маршруткага келгенде жаштар уялгандан көзүн жумөрөт го монту эле. Алчамызға растақалдардың бетін қарай алмай, конечно, кечен көчені қарап кетеді болды. Өте уялчак тұтығандар. Борончақ ауыз әміне, борончақ ауыз ырдады. Не деген керемет ылардырдады, не деген өнерді атқарды. Бір ұқтығандар құдыл болш үшін чидамды ырдабайлы қойшы керек екен да. Мен ырдабайым. Білесіздер, себебі неге ырдабайым? Себебі маған жарашпайды. Себебі ырдалып атқан ырдың тексіменен бұл жақтан атқарып атқан кішінің кебетесі ырға тура келіш керек екен. А мені кебетем қайсына тура келеді. Мына кебетеге қарап, аз ушундай туруп алып, тиіммеле кайгырып, сүйүүжөндөр дасам неше беседі да. Аяқыңыз десіңдер да. Тиіммеле трансқа түшіп, анын үстіне мага ылайыктуу ыр жок. Эч ыр жок. Мага ылайыктуу Кыргызстан боюнча белгилер бар. Жана Бекболиев агабыздын ноокат самсы жегим келет. Камак жөнүндө десем ишенет да. Анан ырдабайм ошон. Себеби азыркылар жакпайт. Чымды жакпайт. Себеби неге жакпайт? Себеби мурункуларга салыштырганда азыркылар аябай жеңил. Мисалы үчүн 30 жыл мурдагы байкелер үстүндөгүлөрдү караганда, мисалы үчүн мындай эркектер ырдаганда, кыздарга сүйүп алса да мындай жүрөк чишип кетет. Өйкү сарга деп мындай жалдыраганбыз. Болсоң болбосоң башка машинадан кетем деген дейт мындай. Андан мурункулар деле ушундай ырдаган экен, мындай мүмкүн болсо узатып кой мени вокзалга деп мындай ушундай ырдашкан экен. Азыркыларчы азырчы эркектер ушунча слабыйбызды билбейм. Жалдырап эле жүргөн көрөсүң. Токто жаным, мен сени сүйөм деп жөтүп каласың да. Ошон үчүн ырдабайм турганда. Колдон келген иштин дурус болот экен. Быйыл Кыргызстан 30га чыкты. Көпчүлүк айтат, Кыргызстан 30га чыкты. Жок, Кыргызстан 30га чыккан. Кыргызстан 2230га чыкты. Себеби эсине бөлгөн эле 30га чыктык деп биз 30 жылдык тарыхчы айтып атабыз. Негизи биз улуу элбиз да. Ана мен салыштырып көрсөм, байкасаңар тургандар 30 жыл бизди кандай гана президенттер башкарбады, так ошол президенттер башкарганда ошол убактагы элдин кулк мүнөзү ошол падышанын мүнөзүнө окшош болгон. Аябай окшош болгон. Даже Кыргызстан 30га чыккан болсо, 30га чыккан бала элестетип көрүңүздөр,
1 yaştan başlap 91-жылы эгемендүүлүктү алдык. Кыргызстан бирге чыкты. Ошол кезде Акаевдин башкаруусунда болчук. Аябай маданияттуу болчук. Себеби ал киши маданияттуу болчу да, мындай маданияттуу, мындай кечиресиң, менин жамбашым сиздин бутуңузга тийип кетти деген ушундай маданияттуу болчук. Еще пенсия, пособиянын ордуна эмне берет эле? Самын, кургак чай, биз эчтеке деп эле ала берет эле. Себеби биз бала болчук да. Кичинекей болсо каяктан сурайсың? Анан чоңоюп Кыргызстан 14-кө чыкты, жан дүйнөбүз алмашты, башка падыша келди. Ошондо мындай айтканда, Кыргызстан 14-кө чыгып, мындай переходный возраст болду да. Переходный возраст болду. Анан бардык нерсени үнүбүз чоңоюп, бардык нерсени мушту менен чечип калдык. Себеби ал киши ошондой болчу бакийим. Бардыгын мушту менен чечип калдык. Анан Кыргызстан 19-га чыкты. 19-га чыкканда мындай бир сүйгө кабылды Кыргызстанда. Аял киши аралашты. Кыргызстан бирөө менен сүйлөштү, кыргыз балачы. 1,5 жылдай сүйлөшүп жүргөн сүйгөнүнө жетпей калды, билбейм. Андан кийин 6 жыл сокту катары. Жетпей калды. Анан баягы көч барып сүйлөтүп дегендей, акырындан намаз окуп калдык. Эми Кудай билирсе, биягы доказыве намаз окуп берели. Байрамыбызда мына кайда. Рахмат. Кыргыз эли ушундай бир ушундук эл экенбиз да. Мына 2230 жылдык тарыхыбыз бар. Бирок көптөгөн элдердин атасы болуп калдык. Көчмөндөрдүн атасы элдин баары таң калат. 6,5 миллион калып бар. Кандай 80 миллион, 90 миллион элдин атасы болуп калат. Бул деген туура эмес, акыйкат эмес. Давайте биз сиздерге көчмөндөрдүн атасын аныктайбыз. Кандай кылып аныктайбыз? Көчмөндөр биш кылган. Көчмөндөр кылыч чабышкан. Кылыч чабыштырабыз. Кайсы эл кылычты жакшы чапкан болсо, көчмөндөрдүн атасы деп чемпионат кылыптыр. Бүттүк өлкөдөн барып, финалга Япондордун самурайы, Кытайлардын низасы кыргызча чыгыптыр. Стадион толо, биринчи самурай чыгыптыр. Эми самурайды берсе, кылыч кыска, ушундай турса, этикон өлгөн бир кара чымын бар го. Ошондой кара чымын учуп бараткан экен, самурай шак кылычтан учуп бараткан чымын шак ортосунан 2 көрүп, бир жактан шак 3 көрүп кетти. Элдер кыйкырып, очередь китайский низага келип турган ушундай кылычы кыска ушундай карап турса, мына ошондой кара чымын учуп бараткан экен. Шак кылычтан учуп бараткан чымынды шак ортосунан 2 көрүп, чымын ажырап кетелегенде кайрадан шак 4 көрүп кетти. Элдин баары кыйкырып атат дейт. Эми ал жакта билдиңиз. Ал учуп келет. Билесиңер, кыргыздын кылычы жоон, алюминдейн, кичине мойлосу бар. Ушундай турса кыргыздын багына чымын эмес, кара коңуз бар го. Ошондой кара коңуз деп учуп бараткан экен. Кыргыз ушундайлап кылычтап учуп бараткан коңузду шак чаккан экен. Учуп бараткан коңуз деп тур дагы деп дальше учуп кетти. Япон менен Кытай шылынап тура, биздин үчөөбүздүн деле көзүбүз шипшик го. Бизден кичинекей чымын 3-кө 4-кө чаптык, сен деген таң коңузду 2-ге бөлөп койдуң го. Десе кыргыз айтты, бир туугандар, мен деген биринчиден алхамдулилlah мусулманмын. Мен Алла Тааланын ар бир макулугуна кыянаттык кылгым келбейт. Просто мындай жакшылап карасам, ол учуп бараткан коңуз эркек экен, жөнүнө мындай адалдап сүнөттөп койдум деп атты. Шундай эмес. Жақсылықта да кезген. Рахмат. Болсынбек Исакеев, Сүйлейсің ба? Сүйлейін. Ол чағылар Болсынбек Исакеев. Бұл кіші көп сүйлейді, бұл кішіде программа кенен, бұл кішіде ақыл кенен, Севрахман Разы Мұстатус айтқан қодыл гений болуш керек. Қодылдың қол жасқан почерті мықты болуш керек. Қодыл ақылдан болуш керек, қодыл көп жашаш керек, қодыл көп аял жоқ, тамаша. Шепкеге айтып. Кыргыз эли, ушундай эл экенбиз. Дагы бир куркун өзүбүз бар. Эч ким жоктон моюнга алып коюшубуз керек. Себеби башка улуттун өкүлү айтса биз чалап кетебиз. Биз кыргыз эл чалаппыз го. Чалап кетебиз. Онда бир куркун өзүбүз бар. Ол эзелтен келаткан бир мүнөзүбүз да. Кыргызда монда бир атактуу болосуңбу, же бир акылман болосуңбу, же кыскасы бир элге көрүнүктүү эмне деген кыйын инсан бол кыргыз үчүн эч ким эмес. Кыргыздагы жезе таң калбайт.
Gözün ötüp kötü, bak жақсы киши болчу, чыдашы мүмкүн. Gözün тирисинде сыйламайт. Өзбек қазақ туғандарды деле баш көтөргөн инсанды оңош менен көтөрөт. Вай деп көтөрөт. Кыргыздар тескерисинче баш көтөргөн вай деп жатат. Таң каласың, эмнеге ушундай? Баардыгыбыз түрк тилдүү элдерибиз айырмаласын деп изилдеп көрдүм. Көрсө кыйындарды көп чыгарган эл кыйындарга таң калбайт. Мен тарыхта айтып элем го, биринчи мына кетиş жакында эле кыйындарга таң калдыңыздарбы? Сиздер эмес, мен деле таң калган жокмун. Жана Таш-Шайнар деген Украина бар, муну маңдай менен бар, Украина бар, мыкты кагып койду маңдай менен. Таң калдыңар. Эч ким таң калган жок. Даңгырап телевизордон көрүп алышып. Биздин балдарбы? Биздин балдар көзү менен алыш керек, көзү менен деди го. Таң калбайт. Азамат деген көлдүр жигит жана Гольф-2 деген машинанын капотун тиши менен айырып таштады. Бүтүн жерден жагын карамалап көрөт. Жагбы же протестпи? Бир да кыргыз таң калган жок. Кайра телевизордон көрүшүп ары бери бар экен. Буалага жин кирип кеткен. Муну окутуш керек дейт эле. Таң калбайт. Себеби биз өзүбүз таң калтырабыз дүйнөнү. Ар бир элдин өзүнүн баатыры бар. Монголияга барсаңар, Чыңгыз хандын эстелиги шаарларда айкелдери аттын үстүндө кылыч көтөрүп, найза көтөрүп турат. Амир Темурдун да Өзбекстанда аттын үстүндө турат. Бизге келген туристтер Бишкектеги жанагы Кожомкул атындагы спорт ордосунун алдына келип алышып, жанагы атты минбей эле кайра атты көтөрүп турган Кожомкулду көрүп алышып. Адашып койгонбу дейт экен эле. Биз таң калтырабыз. Bizde ne деген таланттар чыккан o сахна маселесинде. Мына 500 сомдогу саякпай айтабыз. Жалгыз өзү 500.550 сом рип айткан киши. Бул кыргыздын баласы. Дүйнөдө бир да адамды рип айта албайт. Мыскал Өмүрканова апабыздан Сталиндин алдына барып концерт койгондо Алымхан деген ырдын кайырмасын 3 мүнөт соскон. Деген боюнча апабыз 3 мүнөт кетип калган. Апабыз созуп бүткүчө Сталин ишке чыгып бүрүшчүгө чыгып берген. Не деген залкарлар жаратканбыз? Бул таң калып. Биздин элди таң калтырыш үчүн мындай адамга окшоо болгон бир необычный болушу керек да. Мына 3 жыл мурда Музканалдан бирөө чыгып, барып Кришанарды кетирди. Честно. Кайрат кыргыз. Кадимки энергия деп койгон. Необычный болуп, клёнка кийип чыгып ырдап деле бүтүн кыргыз таң калды. Азыр эми Кайрат кыргызды тааныбаган иш жок. 7 жаштан 70 жашка чейин бүт тааныйт. Не деген таланттуу эжек агаларыбыз 10 жылдап, 20 жылдап ырдап келатат, бирок эч ким тааныбайт. Ушундай бир необычный болуш керек. Өзү 3 кыз чыккан андан мурдараак бир. Алар мындай эч кандай эмегелде чыгып, элдин алдына чыгып кызмат кылган эмес. Болгон эле камераны койгон, чачтарды жайган, кыска мини юбкаларды кийип туруп, ушундай камеранын алдына келди. Албасты, мени басты, ана мен албастыны бастым деди. Чыйчага өлүп калам деди го. Муну койдоп койгон иш жок эле. Ата-энеси бар, министрликте каякта карап отуруп кийинче бар. Ошолордун катарында мен дагы чыгым келди. Муну кандай тартиби жок кыздар эле айдым. Себеби бул кыргыздын жазылбаган мыйзамында. Кыргыздын жазылбаган мыйзамына тийишкен болсо, эл резко жигирип кетет. Аны билем, кече курак чокпоюп да байкадым. Бул жазылбаган мыйзамдар элибизде. Ушундай бир необычныйбызда таң каласың. Бул алардын ырларын угуп да мен таң калдым. Таң калып ойлонуп көрсөм, кыздар туйларды ачыптыр. Мынтип атпайбы? Албасты мени басты, ана мен албастыны бастым, анан башталды дейт. Башталат да. Аба жетпейт, өлүп калайын дейсиң, жаныңда ойго турган тайтегиң же байтегиң ойго өтүп койбойт. Башталган ошондо. Анын үстүнө албасты кандай адам басат? Албасты таза жүрбөсөң, таза жуунбасаң, шыпырылбаган жерге жатсаң, даратың жок болсо, ал липойун басат. Анын башка иши жок, только басат ушуну. Кечинде келип карайт жатканда, дарат жок тиги басты. Только дарат жок, тер басып кетет. Тигилер дарат жок деп коюптур, басып коюптур, болду. Таң калдырып жүрөбүр. Кайрадан.